Президенттин тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова Ысык көл облусунун Чоң Кызыл Суу айылында климат тоолор жаштар лагеринин ачылышына катышты. Иш-чаранын программасы 4 багытты камтып, лидерлик сапаттарды жана экологиялык аң сезимди өнүктүрүү, тоолуу аймактардагы климаттын өзгөрүшүн изилдөө, талаа изилдөө көндүмдөрүн өздөштүрүү, альпинизм жана тоолордо коопсуз жүрүм-турум боюнча негизги билимдерди алуу болуп саналат. Тренингтердин максаты Карабаткак мөңгүсүнүн мисалында студенттердин жана экология боюнча жаш активисттердин мөңгүлөрдүн эриши, жайыттардын деградациясы, айлана чөйрөнү коргоо маселелерин изилдөө жана жаштарда экологиялык жоопкерчиликтүү ой жүгүртүүсүн калыптандыруу болуп саналат. Динара Кемелова өз сөзүндө 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы, тоолуу райондордун жашоочулары туш болгон климаттын өзгөрүшүнө, табигый катаклизмдерге жана татаал географиялык шарттарга байланыштуу көйгөйлөр жана чакырыктар, ошондой эле Кыргызстандын тоону туруктуу өнүктүрүү боюнча артыкчылыктары, анын ичинде глобалдык деңгээлдеги Кыргызстандын демилгелери жөнүндө айтып берди. Белгилей кетсек, иш-чара президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин алкагында уюштурулган.